путуңуз какшап атабы? Путуңузга кан айлануу аз болуп атабы? Сизде ар дайым путуңузга кан айлануу аз болуп, сиз артроз, артрит, коксиартроз оорусу менен ооруп жатасызбы? Анда мен сиздерге көнүгүүнү үйрөтөм. Ушу бакача деген ошо көнүгүүнү ар ирет күнүнө 4 жолудан 20 подход жасайсыздар. 20 подход жасагандан кийин өзүңүз кандай болуп, кандай жылыш болгон, путуңузга кан айлануу кандай экенин баарын түшүнүп билесиздер. Колуңузду сыртка каратып мындай ич тамандан отурасыз. Анда алып жасайсыз. Бакача чотко аркасы тартылыш керек. Мындай алып аркасы тартылыш керек. Азыр мен жасагандай кылып жасайсыздар. Андан кийин путу ооруган, аягы ооруп, путу ооруп, артроз, артрит оорусу менен ооруп, басканда тамандарыңыз какшап аткан болсо, тамандарыңыз отек болуп жагандай бир какой-то проблемалар болбосо чымыра уктап, анда ушу көнүгүүнү жасайсыз, баракчага катталасыз, анан путу ооруган тааныштарыңызга, досторуңузга жиберип коесуздар.